Мына биздин Ала Бука жергесинде де көп көйгөйлөр бар. Бирок азыр айтпайбыз сизге. Сиз Кудай кааласа президент болуп шайланып келсеңиз, дал ушул стадиондо мындан да көп эл сизди күтүп алып, ошол убактагы көйгөйүбүздү, арыз муңубузду, жетишпеген нерселерибизди биз ошондо айтайлы. Азыр сизге энелердин атынан, ушул жерде отурган ак элечек апалардын атынан жалындуу ысык салам айтуу менен 6 миллион халктын жүгүн көтөрүп, узак сапар президенттикке талапкер кылып коюп жатыпсыз. Ушул жолуңуз байсалдуу болсун демекчибиз. Бирок сиздин программаңызды угуп, көп маселелер чечилишине биз көзүбүз жетет. Өзүңүз айтып кеткендей, элит элин дагы мына канча жаштарыбыз турат. Ушул жаштарыбыздын күчү, билими, билеги бөтөн жерлерде калып атат. Чынбы жаштар? Ошондой эле бизди мына өзүңүз айткан паракорлук жүдетип атат. Биз ойлойбуз, сиз президент болуп келсеңиз, биздин социалдык экономикалык тармагыбызды көтөрүүдө, паракорлукту жоюуда, жумушсуздукту жоюуда биринчи маселе кылып коюп, биздин Ала Бука элине дагы келет деген үмүт менен күтүп калабыз. Сиздин президенттикке талапкер болгон жолуңуз байсалдуу болсун, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мен бул сөздү ушул жерде отурган апалардын атынан айтып атам. Жолуңуз ак болсун. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер.